Салам достор, сиздер менен чай менен ичкенге сонун рулет жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Биринчи бул ичиндеги кремин даярдап алабыз. Анын үчүн бизге 2 стакан сүт керек. Мына куюп атабыз. Андан кийин 2,5 кашык шекер, 1,5 кашык un, 1 кашык крахмал баарын аралаштырабыз. Мына жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин 1 кашык сливочный масло кошобуз. Анда кошуп аралаштырып, муздагыча коюп коебуз. Ал муздагыча биз кекин жасап алабыз. Анын үчүн бизге 3 чумуртка керек, 4 кашык шекер, 1 стакан un жана 1,5 кашык разрыхлитель керек. Аралаштырды жакшылап көп болгуча. Унубузду да коштук. 1,5 кашык разрыхлитель коштук. Негизи 1 кашык койсо жакшы болот экен. Ванилиндин ордуна лимондун кабыгын коштук, потому что үйдө ванилин жок болчу. Аралаштырдык жакшылап. Аралаштыргандан кийин пергамент кагаздын үстүнө, духовканын листинин үстүнө жакшылап тегиз кылып жайып алдык. Эми болсо духовкага 170 даражага 12 мүнөткө коюп коебуз. Мына духовкадан чыкты. Эми болсо кремибизди пан-испания кектин үстүнө жайып алабыз жакшылап тегиз кылып. Жакшылап жайгандан кийин эми муну ороебуз рулет кылып. Мынакей ушундай болуп болду. Эми болсо 2 стакан сүткө 1 пакет шанти деген кремди кошуп, көп болгуча аралаштырабыз. Үстүнө коебуз да. Жакшылап аралаштырып атабыз. Көп болду. Эми муну рулетибиздин үстүнө сүртсөк болот. Мындагы тегиз кылып сүртүп алдык. Эми муну 1-2 саатка муздаткычка койгондон кийин кесип жей берсек болот. Таттууңуздар даамдуу болсун. Менин видеомду көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Подписка болуп, комментарий калтырып туруңуздар.